Борекери меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул кечке жетишкен Кудай Таалага шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтып болгон соң, урматтуу насихаттын көрөрмандары, угармандары, сиздер менен кайрадан насихат берүүсү, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздер менен биз бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде илим жана насихат деген темада сөз кылабыз. Ушул тажрыйбасы менен, билими менен, илими менен, иманы менен элибизге ат көтөргүс кызмат кылып келген атабыз, бүгүнкү насихаттын сыйлуу коногу Дүшөн Ажы, Дүшөнов Эшмөхөмөт ажыкебиз конокко келген, физика илимдеринин кандидаты, доцент, профессор агайыбыз. Ассаламу алейкум агай. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Алла разы болсун. Жакшанда эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, сиздерге кайрылууга насихат деген Алла Тааладан келген улуу инсандык касиеттерди баалаган сөздөрдүн маңызын түшүндүрүш үчүн мен атайы телевидениеге келип, сиздер менен баарлашып отурам. Алла Таала баарыңыздарга тынччылык, иман, ырыскы тоотук берсин. Куран менен жүрөгүңөрдү нурлантып, тилиңер зикирде, пикириңер пайгамбарыбыздын хадистерин амал кылып, бул дүйнөдөн чын дүйнөгө Алла Таала ыраазы болгон ибадаттар менен жашап өтүүгө насип кылсын. Эми насихат деген сөз биздин ата-бабаларыбыздан калган эң көлөмдүү жана маңыздуу сөздөрдүн бири. Насихат айтылбаган үйдө, насихат укпаган чөйрөдө ар кандай кырсыктардын, жаман иштердин, ыпылас иштердин болушу сөзсүз ыктымал болот. Ошондуктан биз ата-бабаларыбыздан насихат уккан, Алла насихатында Алланын кулу жана сүйүктүү пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн, хадистерин анализдеген, ошол жерден тарбия, тaalим, адап, акылетти калган улуу сөздөрдүн бири. Ошондуктан мен илим, физика илиминин өкүлү болгондуктан, физика илиминин өкүлү болгондуктан сиздерге ошо насихат илим боюнча кандай түшүндүрүлөт, кантип бааланат, мына ошого кыскача токтолгум келет. Айтып бериңиз, токтолуп бериңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аламдарды жараткан Аллага шүкүр кылалык. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар жана салам айтабыз. Биздин келечегибиз болгон жаш муундарды насихат менен тарбиялап, насил менен, иман менен тарбияласак, кана Аллахтын туура жолунда болуп, эки дүйнөнүн рахатын көргөн иман жолунда, ислам жолунда жашоого мүмкүндүк алат. Эми физика илиминин өкүлү болгондуктан физика деген сөзгө түшүнүп токтолуп көрөлүк. Грек сөзү физика деген, жаратылыш деген сөз. Эмне деген керемет сөз. Үч жолу кайталагылачы. Жаратылыш. Жаратылыш, жаратылыш. Кандай ойго келесиз? Керемет ойго келесиз. Керемет ойго чөмүлөсүз. Жаратылышта жараткан, жаратылган деген сөзгө барып токтойсуз. Жаратылыш, жаратылган, жараткан. А жараткан деген бул Алла Таала. Алла Таала баардыгын жараткан. Жараткандардын баардыгынан бийик болсун деп Алла Таала адам атанын урпактарына акыл жана тил берген. Адил жүрөр экен деп иман, амал, дин берген. Жер шарындагы баардык адамзат тили бар, акылы бар. Бирок ошо тили, акылы бар кишилер имандуулукка, насихаттыкка,
амалға, динге суға албаған болса, анда анын жашоосу бұл дүйнөдө өтө өкүнүчтүү, акыретте тозокко барышы мүмкүн. Кудай сактасын. Буну баарыбыз түшүнүшүбүз. Эми адил жашаш үчүн иман нуру болуш керек. Аллах Таалахтан келген. Иман нуру деген эмне? Биринчи Аллахтын жалгыздыгы. Ла илаха иллаллах Мухаммадан Расулуллах. Анын элчиси акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Алла Таала периштелерди жасаган. Алла Таала 4 китепти түшүргөн. Эң акыркы китеп бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарыбызга келген Кур'аны Каримдин, Кур'аны Карим. İmandılık degende dağı biz taqdir Allah'ın kolunda. Ölüm sözsüz болады. Ölgönden keyin qayta tirilүү. Бұл имандылықтың ережелері. Bunu biz 5 yerdeki 5 degende sıraktı tak dağına düşünürsünüz gerek. Gördünüz mü? Mana ki. Allah Teala bizge din de vergen. Din degenim ne? Din degen bu yaşoğunun erecesi, mizanları Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilgen. Din. Amal olsa Allah Teala'dan verilgen bu 5 vakit namaz, 30 günlük oruza bu Allah Teala'nın ardında asmanda verilgen. 5 farzı okuvasak, namazda okuvasak, anda yaşoğuz bu dünyada bekar. Şeytanın azgırığı menen yaşap ötüp ketişleri mümkün. Oşondan 5 vakit namaz, 30 gün oruza, Kur'an-ı Kerim'in ayatların okuyup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerin menen yaşoğu iki dünyanın baktılığını verir. Жақсы. Анан бұл жерде ошол мейкиндик деп турат ажата. Эми карап көрөлүк. Жаратылыш деген эмнеден турат? Жаратылыштын атрибуту. Башкача айтканда, жашоосунун формасы. Алла Таала жаратылышка убакытты берген. Meykinlikti bergen, jana kıymıldı bergen. Bu yaratılıştın atribütü. Yaratılıştı fizikler, yoksa ateistler materyada düşünüyor. Materya degen emne? Materya degen realdu, objektivdi çındıkları çağıldırıcı filosofiyalik kategoriya. Yolumuzda yaratılış da objektif realdu çındıkları çağıldırıcı filosofiyalik kategoriya. Emi meykindik kıymıl jana vakit üçöğü atribut. Az bir yaratılgan nesnenin atributu. Ajralış hasiyeti. Oşonda yaratılıştı. İki formada yaşoozun bilemiz. Birincisi zat türünde olur. Zat türünde. Zat türünde olur. Zat degende düşünseniz bu objektif ve realdu çındıklardı belgileyucu filosofik kategoriya. Zat degen sözlü daha terin düşünseniz iyesi degen söz. Demek bağırlık yaratılgan
заттың иесі бар деген сөз. Иесі кім болады? Алла Тағала, Құдай болады. Жаратқан Алла. Жаратқан Алла болады. Көрдіңіз бе? Мына физика еліменен бұл жердегі маңызы Алла Тағаланы тану. Бірінші маңызы. Маңызы Алла Тағаланы тану. Білдіңіз бе? Мына мейкіндік, уақыт, жана қимыл деген бұл заттың қасиеті болып отыр. Açılış forması olur. Yaratılış iki formada yaşayır. Birisi zat türünde dedim, ikincisi tala türünde. Tala türünde. Tala degen zatın ayırmazdım ne? Zat bizi sezgi organları sarıksın tüzden tüz kavlana turan realdi çındıkların kategoriyası. Gözünüz menen görürsüz. Kolunuz bana karmaysız, murdunuz beni sezesiz. Başka aytқанда adam atanın, ballarının sezgi organları arkalı tuyulduğu, tüzden tüz, realdi çındık, bu zat da atar. Alemi, kupiya sırlar var. Kupiyalar. Allah talalar oluyor. Tala, mesela için. Magnetik talası, elektromanyetik tala, elektromanyetik torkun. Buna uşuların bardı kupiya sırlar. Anı siz özünüzün sezgi organında sarkı tüzden tutuyor almayız. Tüzden tutuyor. Eksperiment arkalı kanıtırız. Buna bir misalda Newton'u tecrübesini aytıp verir. Newton жатса alma жерге düşüyor. Emin için жерге düşüyor bunu. Buna bari biri o. Dese, degende öyle, yerin tartılı talazı var eкен. Көрдіңіздер, eksperiment арқылы ғана дәлелдеп болады екен. Ошондықтан Ньютондың законы деген закон азыр барлық жерлерде қолданылып жатқаны себеби Алла Тағаланың жаратушы сыпаты. Тала деген бар екен. Ана мен жекеше пікірім қосыласыздар, қосылмайсыздар. Тала деген Алла Тағаланың атына қойылған улуу келемет. Алла Тағала да өзін шундай сыпаттарға ие кылат. Көрдіңіз бе? Тала дегенде идеалдық шындықтар. Объективті шындықтар. Объектив шындықтар чагылдышы. Болгондо биз сезүү органдары түз кабыл албайбыз. Ошо менен тала анан кийин зат деген эки формада жашайт. Көрдүңүзбү? Ошондо мейкиндик убакыт анан кыймыл болуп атат бул жерде. Мейкиндик кыймыл убакытсыз материя жолбосо жаратылыш жок. Алла Тааланын жаратуучу сыпаты бизге ушу мейкиндикти ээлеген ордун, убакытты, анан кийин кыймылды берип атат. Кыймыл деген түшүнүк бул өтө кеңири түшүнүк. Билесизби? Эс акылыңызда кыймыл, механикалык кыймыл, кыймылдардын түрлөрү көп. Билесизби? Демек, кыймыл деген сөздү айткан кезинде эмненин кыймылы? Материянын кыймылы. Эмненин кыймылы? Жаратылыштагы болуп аткан курулуштардын кыймылы. Кайсы жерде болуп атат? Мейкиндикте болуп атат. Билесизби? Кайсы убакытта болуп атат? Баланча саатта, баланча мүнөттө, баланча. Демек, атрибуту. Демек, бул жаратылыштын атрибуту мейкиндик, убакыт жана кыймыл. Мына ушундан башташыбыз керек балдарга. Билесизби? Демек, баягы сиз ушул физика илимин мынакей эң эски жараткан Алла Таала далилдеп бердиңиз да. Анан бул жакта дагы экинчи ошол эмне турат, ошол дин, анан философия деп турат да. Бул дагы өзүнчө бүгүнкү биздин ошол темабызга абдан илим менен насихатты жорулуштуруп берип атпайсызбы? Ооба. Жаратылышта биздин тажрыйбабыз боюнча, адамзаттын тажрыйбасы боюнча эң туруктуу элемент болуп, бул үч бурчтук пирамида эсептелет. Ага мисал болуп, Египеттеги пирамидалар эсептелет. Жер шарындагы жасалган пирамидалар бар. Алар өздөрү
ұзақ уақытты тұрықтылыққа ие болады. Ошондуктан мен бұл жерде 3 бурчтук пирамиданы алдым. 3 бурчтук пирамида. Биринчи чокусуна динди койдум. Экинчисине философияны койдум. Үчүнчүсүнө илимди койдум. Көрдүңүзбү? Эми бул философиянын, диндин, илимдин бири-бирине катышын табыш керек. Бири-бири менен диалог түзүш керек. Биз ушу диалогду түзүп койгонбуз. Динди тилекке каршы. Динди эсептейбизде философияны, илимди алабыз. Философия менен илимин динсиз эч кандай максатка, же болбосо кандай бир жашоого өзүнүн көмөгүн тийгизе албайт. Деңизби? Ошондуктан 3 бурчтукта мен сөзсүз динди койдум, философияны койдум, илимди койдум. Бардыгыңыздардын илимиңер бар, илимди балдарсыңар, философсуңар, данышмансыңар. Бирок диниң жок болгондон кийин сен адам сооп күнөө деген 4 категорияны ажырата албайсың. Маселе ушунда. Билсең да. Ооба. Мына ошон үчүн дин керек. Мынага мен мындайын айланасыз. Айлана деген бул бир бүтүндүктүн нерсеси, бир бүтүн. Алла Таала бардык нерсени бир бүтүн кылып жараткан. Бүтүндүктүн бири. Ошол бүтүндүктү бөлсөк, тең ортодон бөлсөк. Bir жагында адал жатса, bir жагында адам жатат. Bir жагында сооп жатса, bir жагында күнөө жатат. Жакшы менен жаман. Жаман жагы ооба. Мен анын баарына токтолуп отурган жокмун. Көрдүңүзбү? Ошондо сиз дин аркылуу гана адалды, күнөө, соопту ажырата аласыз. Философия менен, илим менен сен ал жерден ажырата албайсың. Адам ушундай бир бүтүн нерсе. Алла Таала жараткан бир бүтүн акылдуу зат. Көрдүңүзбү? Мына ушу категорияларды биз балдарга үйдөн, тарбиядан, детсадтан, мектептен үйрөтүшүбүз керек. Билиңизби? Бул жашоонун атрибуту. Адал деген бар, арам деген бар. Сооп деген бар, күнөө деген бар. Аны ажыратыш үчүн дин керек. Философияң, илимиң ага алып жетпейт, түшүндүрө албайт. Ошондуктан балдарга биринчи дин сабагын киргизишибиз керек. Дин деген Алла Тааладан келген мизан, ал жөнөкөй нерсе эмес. Алла Таала Кур'аны Каримди түшүргөн. Пайгамбарлар 124 пайгамбар келген. Эй адамзат, көзүңдү ач. Кандай туңгайга барып каласың, эгерде динсиз жашай турган болсоңуз. Дин демек бул ушул адамды адам кылат, балким султан кылат. Ооба, сөзсүз. Ошондуктан биз Аллахтан келген Кур'аны Каримди, пайгамбардын сүннөттөрүн амал кылып жашасак, эки дүйнөлүк бактылыкка ээ болобуз. Жакшы. Анан мынакей үчүнчү иман, акыл, анан нафс дейт. Эми бул 3 бурчтуктарды көбөйтө берсек болот. Билиңиздерби? Эми бул жерде жанагыдай коюп көрөлүк. Мисалы үчүн иман чокусунда туруш керек. Анан кийин акыл, анан нафс. Көрдүңүзбү? Эми көп кишилердин акылы бар. Жер шарындагы 7 миллиард ел болобу, 2 миллиард ел болобу, бардын акылы бар. Ооба. Так, бардын нафси бар. Нафис. Акыл менен нафис экөөбү шайтандын азгылыктарына алданып калат. Шайтан деген бар. Шайтан бул
адам ақылына, тура жашоосуна дайыма өзүнүн таасирин тийгизип жүргөн аракет кылып келет. Ошондуктан шайтанды жок деп айтууга болбойт. Шайтан бар. Ошондуктан сиздин акылыңызды, нафисиңиз алдап кетпеш үчүн, адамга алып кетпеш үчүн, күнөөгө алып кетпеш үчүн, паракордукка алып кетпесин, зинокордукка алып кетпесин, аракордукка алып кетпеш үчүн, билдиңизби, акылыңыз айран болот. Колунан эч нерсе келе албайт акылыңыз. Ошондуктан иман сөзсүз болуш керек. Сөзсүз болуш керек. Ошондо гана сен акылың менен иманың бир көз карашка келет, нафисти тыйып турат. Тизгиндеп турат демек. Тизгиндеп. Нормалдаштырып. Нормалдаштырып турат. Көрдүңүзбү? Канчалык диндин жашоодо, адам баласынын жашоосундагы эмеси, таасири ушунчалык керек да. Ошондуктан сиздер мына 3 бурчтукта турган ушул дин, философия, илим жана башка болуп көбөйтүлсө боло берет. Буну мен азыр үчөөнө токтолуп атам. Бизге бунун баардыгын алып. Ошол жерде мына айланып болсо сиздин бүтүндүгүңүз. Bir bütün yaratılgansız. Moğol aylana eкен, урматтуу. Ошондуктан физикада математикалык тилди колдонушубуз керек. Алар кандай? Математикалык тил деген бул формула аркылуу, көбүнчө формула аркылуу. Формула да математикалык тил деген формула. Формула аркылуу колдонгон кезде анда сиз элдин тилине, урутуна, жерине, тигимине карабайсыз. Бардыгы математика формула аркылуу түшүнө берет. Ньютондун мисалы үчүн бүткүл дүйнөлүк тартуу законун жазсаңыз, англисте түшүнөт, Кытайың да түшүнөт, кыргызың да түшүнөт. Билдиңизби? F барабар M1, M2 бөлүнгөн 2 квадрат. Көрдүңүзбү? Математика формула бул жаңы тил. Международный тил деп атайт. Эл аралык тил экен. Эл аралык тил болуп жатат. Ошондуктан биз математиканы бул кыйын экен, анан мындай экен деп окутпай койгубузга акыбыз жок. Математика гимнастика ума дейт орустар. Математика канчалык сон математикада да баардык теңдемелер. Түз теңдеме, квадраттык теңдеме, логарифмдык теңдеме, дифференциалдык теңдеме, интегралдык теңдемелер болот. Ошо теңдемелер аркылуу биз космоско учсак болот. Самолеттерди жасасак болот. Деңиздерде корабльдерди чөктүрбөй жасасак болот. Илим деген мына ушундай керемет Алла Тааланын насихаты. Алла Тааланын адамзатка берген насили деп түшүнүшүбүз керек. Билдиңизби? Ошондуктан илим алуу бул Алла Таала пайгамбарыбыз айткан, Кытайдан да болсо барып илим алгын деген. Ошондуктан илимге өтө көп көңүл бурушубуз керек. Жакшы, анан келиңиз, чайдан ичиңиз, сызык чайдан ичиңиз. Мына урматтуу бир туугандар, биздин ушул ажатабыз иман, акыл, нафси деп мынакей 3 бурчтуу менен математиканын тилине салып, физиканын тилине салып керемет түшүндүрүп берип атат. Бүгүнкү темабыз да ошол илим жана насихат деген темада сөз кылып атабыз. Анан ошол негизинен эгерде ким математиканы тапса, физика илимин тапса, жаратканды табат, жаратканды тапса, физиканы табат. Ушундайбы? Опа, туура, эң туура айтасыз. Биз мына табияттануу илимдеринин өкүлдөрү, химиктер, математиктер, физиктер, биологтор, мына ушуну биз Алла Тааланын жаратуучу сыпатынын чексиз экендигин, керемет жашоону Алла Таала жасаган экен. Аркылуу балдарга, келечегибиз болгон жаш муундарга үйрөтүшүбүз керек. Мына динсиз жолбосо, кудайсыз деп жүрүп, Советтер Союзу талкаланганын өзүңөр көрүп атасыңар. Анан бул жерде дагы бир улуу сөз бар.
Allah'ın altında ant berген. Allah'ın аты менен. Аты менен ант берген. Бұл Алла Тағаланың аты менен ант бергенде бұл өте абайлаш керек. Бұл жерде Алла Тағалаға қайырлы айтып атасыз. Алла Тағала да ант береді. Вал аср иннал инсана лафи хусур иллаллазина аману ва амилус салат. Тавбасу бил хак тавбасу. Ey адамдар, уақытқа ант береді. Emne için ант береді? Алла Тағала чындықты, реалдықты, барлылықты, жашауының маңызы уақытта екендігін баса көрсетіп ант беріп жатыр. Ант тұрған патшаларды көрдіңдер. Білдіңдер ме? Атын айтпасақ деймін түсінесіңдер. Ант тұрған ошолардың барлығы. Білдіңіз бе? Ошондықтан ант деген нәрсеге біз өте жоғары бағалашымыз керек. Біздің депутаттар, министрлер ант берішіп отыр. Ант тұрғыларды да айтыш керек, егерде тура емес іс жасай тұрмаса. Динден адамзат үшін жашауы үшін өте керек нәрсе екендігін. Ансыз адам айбан болып қала тұрған болып тұр. Болып қала тұрғандығын қатырақ айтышуыз керек. Илап тұрып айтыш керек. Өзгөчө сиз сыяктуу аксакалдар айтса да жакшыраак болсо керек. Ооба да, сөзсүз. Аксакалдардын да касиеттери кетип атат. Эмнеге кетип атат ушул касиеттер? Касиеттер арак ичсе, билдиңизби? Зинакор болсо, калп айтса, пара ала турган болсо, мына ушунун баары шайтандын иши. Шайтан шапалак жабат да, бириң өлүп, бириң ал деп отура берет. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз ошол сиздер менен чогуу түз эфирде ошол Эшмухамед атабыздын илим жана насихат деген темада жана сиздерден келген суроолорду мен колдон келишинче берип атам. Демек, аксакалдардан да нарк насил кетет, эмнеге кетет десе, мына азыр айтып берди. Ошол арак ичсе, калпайса, паракор болсо, мынакей, ошондо сөзүнүн өтүмү жок, насихаттын даамы жок болуп калат. Демек, мынакей бүгүнкү темабыздагы ошол чоң тема бул абдан эми 1 сааттын ичине батырыш оңой эмес. Ошондой болсо да сиз мынакей Жусуп Баласаган улуттук университетте ошол мугалимдерге, студенттерге көп жылдык тажрыйбаңыз бар. Ошмууда эмгектендиңиз, Көлдө, анан ошол жалпы эле ошол азыркы кесиптештериңизге, шакирттериңизге мындай сабак берүүдө негизги максат ошол насихаттагы, талим-тарбияда кошуп кетиш керекпи балдарга? Сөзсүз да. Сөзсүз. Аттыңай мен да саады кечирик иман жолуна түшүп калдым окшойт. Жол болсо балдарды бөлөкчө эмес, иман жолунда тарбияланганда тарбиялашыбыз керек эле. Билиңизби? Ошол менин чогуу иштеген мугалимдер Кудайга шүгүр азыр деканыбыз баш болуп иман жолунда, ислам жолунда 5 убакыт намазын окуп, мына ошолордун коллегаларыма да баардыгына мен 80-ге чыкканда барып айтып тилек кылгам. Алла Таала ошолордун жасаган ишине, өмүрүнө, насихатына береке пайыз берсин. Алла Тааладан жалбарып суранам. Жакшы, анан мынакей азыр Кудайга шүгүр, ошол 84кө келдиңиз, ошондой болсо дагы баягы мындай 40 жаштай, 50 жаштай чуркап, аны элибизге, кыргызга ошол насаатыңызды, иманды, насихатты айтып жүрөсүз. Анан ошол бүгүнкү темабыз сиздин илимиңиз, мынакей физика илимдеринин кандидаты, доцент, профессор катарында биз жакшы билебиз. Анан ошол биздин азыркы жаш муунга дейбизби, же болбосо улуу муунга кээде ажырым бардай. Ушул эки муунду өкүлдү кошуш үчүн ушул физика, математика, анан насихат илимин кандай алыш керек? Эми илимди биз Алла Тааланын жаратуучулук сыпаты чексиз экендигин, Алла Тааланын сыпаттары менен, Алла Тааланын Кураны менен, пайгамбарыбыздын сүннөттөрү менен, пайгамбарыбыздын хадистери менен,
Амал кылып окутушубуз керек. Буга өтүшүбүз керек сөзсүз. Антпесек болбойт. Ошондуктан мен жана 3,5-ту бекеринен берген жокмун. Туура. Сенде акылың болсо болду, илимиң болсо болду деген бул чек эмес. Илимиң, акылың эч нерсе кыла албайт, эгерде иманың болбосо. Убакытың, мейкиндигиң, кыймылың эч нерсе кыла албайт, диниң болбосо. Ошондуктан дин маселесин өтө керек нерсе. Бул жашоодо жана керек эме тиги дүйнө жашоодо керек нерсе экендигин басып көрсөтүш керек. Үйдөн тарбия бериш керек. Балдарга үйдөн. Үйдөн тарбия. Үйдөн насихат болуп туруш керек. Үйдөн кандай насихат, кандай тарбия болуш керек? Үйдөн Алла Тааланын бирдигин, жалгыздыгын, түбөлүктүүлүгүн экендигин ошодон башташ керек. Алла Таала жаратылыш деген сөздү ошон үчүн айтып атам да. Жаратылыш деген сөздү дайыма кайталап жүргөндө жараткан деген сөз келип чыгат. Демек, жаратылган нерсе экен. Жараткан бар экен. Зат бар экен, ээси бар экен, Таала бар экен, Алла Таала бар экен деген сөздү балдарга кулагына куюп туруш керек. Акылы мына ошондо иштей баштайт. Жакшы, анан ошол баягы сиз канча жашыңызда ошол намаз окуп калдыңыз, же болбосо ажылыкка кайсыл жылдар барып келдиңиз? 2005-жылы бардым. 2005-жылы. Намазды биз ата-энелерибизден үйрөнгөнбүз. Бирок Советтер Союзундагы атеисттик коом бизди ошол жерден адаштырды. Бирок Аллага шүкүр кылалык, пайгамбар саллаллаху Аллахтан жалбырап сурап жүрдүк. Намаз окубасак да Алланын бар экендигин, түбөлүктүү экендигин, Алла жараткан экенин алып биттик. Кандидат наук болгондо да Аллага жалбырап сурадым. Аллах ушул илимди мен элим үчүн жасап атам. Мен кызыкчылыгым бул жерде бир гана ушул илимди болуп, ана мактаныш эмес, элибизге, журтубузга ушундай бир илимди таратуучу болсун деп ойлоп жүрдүк да. Бул фундамент ата-энелерден башталыш керек. Ата-энелер канчалык динге жакын болсо, дин менен жүрсө, анда балдарда ошондой болот. Биздин мечитте Соомберди атабыз салдырган мечит бар, азыр күнгө чейин. 1900 Манас районунда. 1900-жылы салынган. Азыр 2000 канча? 2000 канча жыл болду болгон? 2200 жыл болду. Дагы эле турат. Дагы турат. Жанына мечит салдырдык, Кудай кааласа. Мечит салдырдык. Азыр балдар тарбияланып атат. Бирок аттыңай Алман динге анчалык моюн сунгандар азыраак болуп атат. Бир кем дүйнө. Бир кем дүйнө. Эми Аллага дуа кылабыз. Жакшы, анан ажата мынакей 2005-жылы ошол ажыл сапарына барыптырсыз. Ошол барганда сизде кандай таасир болду, кандай өзгөрүүлөр болду? Сагындыңызбы ал жакты? Эми чексиз кубануу. Мен Садыбакас ажы менен, Абдышүкүр ажы менен бардым. Мен ошондо дүйнөнү тааныдым, Аллахты тааныдым. Чынын айтканда да, билиңиздерби? Ошол жерде Арафатта туруп алып, көз жаш кылдык, кыйкылып ыйладык. Алладан сурандык, Алла Таала, сен кечиримдүү затсың. Калган өмүрүбүздү ислам ядаттары менен амал кылып бул дүйнөдөн чын дүйнөгө көтөрүп деді. Абдышүкүр ажы айтты, дубалаңар кабыл алып болсо, анда 40 күнгө чейин дубалаңар кабыл алынат деди. Бишкекке келип балдарымды карасам, балдарым ар жерде иштеп жүрөт. Алла Таалага дуа кылдым. Аллах, ошолорду менин жаныма алып келип койсоңуз деп.
Ertemenen tursam, komşum үй satam deydi. Anam balam ошол үйдү алып, чогуу жашап атабыз, Кудай кааласа. Демек сиздин дуаңыз 100% кабыл болуп турду. Ооба, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Демек, ошол жактагы дуалар, зикирлер, ибадаттар 100% кабыл болот деген маселе. Анан мынакей бүгүнкү тема ошол илим жана насихат. Ошол өзгөчө кыргыз элине дагы кандай насаат, насихат айтат элеңиз? Азыр эми бизде ошол көбүнчө кээ бир үй бүлөлөр бала чакасына, небересине, илимине, билимине, иманына акча салгандар бар. Кээ бирлер малга акча салгандар бар. Кайсынысы туура? Эми бул жерде иманга, исламга өнүшүнө эми Алла Тааланын бардыгына, кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге жардамдашыш керек. Алар да ошол эмеге тиешелүү. Белгилүү. Жакында комшум каза болуп калды, орус. Эшикке чыгып, анан кийин көңүл айтып, анан кийин biraz tıyım verdim. Tıyım versem, taң қалады. Bununuz көп қой дейді. Жоқ. Садақа деген, komşu деген, бұл менің ақы бар, менде ақысы бар. Ошоның ақыны беріп атам болғанда. Дедім, баласы таң қалды. Сондықтан қайырымдылық іштерін өте көп жасашы. Allah Teala razı olsun emege yanı kıyas köyle kıyas. Kur'an'da da otur eme hadislerde oturup bir vatat. Ernis azamatsın. Allah Teala cezanı işine ömrüne bereket versin. Dualar. Ne şunda baldarus var. Silerge okşuğun baldarus var. Aziz okşuğun. Temirlan okşuğun baldarımız, bu da kalızlar, İslam dinin cahil tutuda da ömrüne, ilimine, bilimine, din sorununa bereket payız versin. Amin. Allah razı olsun. Anan, mınakey, урматтуу bir tuğanдар, mına bizdin şol 10-14 minüttün tegereginde şunday vaktımız kaldı. Bugünkü temamız şol ilim jana nasihat. Bizdin şol ilgerki ata babalarыбыз, байбичелер, апалар ошол баягы айылдын бардыгына, элге, жашына, карысына ошол насааттарын айтып келчү да улуу муун. Азыр тилекке каршы мындай ошол улуу муундарды, аксакалдарды сагындык. Ошол аксакалдардын көбү өтүп кетти. Анан насаат, насихат айткан аз, жаман көрүнгөндөр аз болуп калды. Анан негизи эле ушул насаат, насихатты, билимди, илимди кимдер бериш керек жаштарга? Ата-энеден башталыш керек. Ата-энелерден башталыш керек. Анан мечиттерде имамдар. İmamlar, dinlerbi. Azır eldin bardığı gramotlu, savatlı, Arap namazını okuyup, Peygamber'in hadislerini okuyup, oşul bulaklar. Bu bulaklar, Kur'an-ı Kerim'de bardığı yazılgan. Biz buna oşul Kur'an'ın her bir ayatların karab otursa, tangalara turgan kelimetler var. Şuntip biz Kur'an'ın tamgaların, ayatların amal kılıp öğrensek, iki dünyada jaman işlerini görüyoruz. Demek bu Kur'an menen yaşasak, Kur'an mıycamlarымен yaşasak, iki dünyanın baktılığı var. Oo, hiç kanday başka problem bolboydu. Анан мен сизди көп байкап калам, ошол той топурга барасызбы, жакшылык жамандыкка барасызбы? Туура эмес маселе болуп атса, дароо мындай бетке айтып, тууганбы, тайкеби, байкеби барып бетке айтасыз. Эмнеге ушундай мындай курч бетке айткан неме жайыңыз бар? Себеби бул абайлап айтыш керек экен. Чын айтыш керек да. Ар бир кишинин өзүнүн деңгээлине жараша айтыш керек экен. Мен эми мындан ары ошондой деген деңгээлге келдим. Ал кишинин деңгээлин карап туруп, баалап туруп,
иманның даражасы қанша, Аллахқа қаншалық баш ет, ошонуна қарата айтыш керек екен. Өте жұмшақ, мейірімді. Анан мен дағы бір жақсы нәрсе таптым. Мен ешкімге қапа болбаймын. Қапа болбаймын. Бұл жақсы сипаттардан қапа болбош керек. Қапа болбош керек. Сабырды болуш керек екен. Білесіз бе? Турасын айтам деп, туғанға жақпайсың деген сөз бар екен. Турасын айтсаңыз да, жұмшақ, сүйімді, барқты, жақсы тілдерменен жетіш керек екен. Алла Тағала ошонто айтты деген да. Білесіз бе? Менің бірақ ошондой характерім бар екені шын. Білесіз бе? Бірақ мен Алла Тағаладан кешірім сұрайм, егерде мен ашып кете тұрған болсам. Бірақ шунчалық динди жақсы көргөндүктөн, Алла Тағаланы жақсы көргөндүктөн, кейбір уақыттарда жарылып кетесің да жөнүндө. Ошондой түркөйлөрдү көргөндөн кийин, имансыздарды көргөндөн кийин эч токтондо албай. Жан дүйнө кайнап. Жан дүйнөң бөлөк абалга алтырып кетип калат экен да. Демек, ошол кайраттуу аксакал болуш үчүн ошол баягы дем бар да, анан таза жүргөндүгүңүз, ошол баягы илим менен, зикир менен жашагандыгыңыз далилдеп атат да. Анан өзгөчө ушул мынакей азыр баягы кээде адамдар жаман нерсени, арам нерсени көрсө деле айтпай калды да. Илгери айтчу эле аксакалдар. Ушул эмне себептен айтпай калышты улумуун? Жаман нерселерди жакшылыкка чакырбай, жамандыктан кайтарбай алган улумуундарды көрүп калабыз кээде. Буңар аттың албетте жамандыктан жаман нерсени ушинтип ойлошум керек экен да мен. Мен оюм боюнча да. Жаман деген бул Алла Таалага наалат болгон шайтандын иши деп түшүнүш керек экен. Болду. Башка эч нерсе жок. Мисалы карасаңыз, ушул ажата, мисалы кыргыздын тойлорунда ошол илгери нарк насилибизде жок эле да, жанагындай кайната менен келин бийлеген, же болбосо ушундай көрүнүштөр көбөйүп баратат да. Анан өткөндө казактардын тоюн көрсөтүп атат, ошентип баратса аксакал чыгып таягы менен чабып атат да, аялдардычы. Мас болуп бийлешип атат. Анан ошол жана сиз сөзүңүздүн башында айттыңыз, эгерде ошол арам ичсе, жесе, адан нарк насил насихат качат дедиңиз. Ооба. Ошого биздин элибизге кандай насихат айтасыз? Эми бул баленин баардыгы бир арактан башталат экен. Арамдан башталат экен. Күнөөдөн башталат экен. Bunun баардыгына себепчи шайтан. Билесизби? Ошондуктан бул бар туралуу келме менен, пайгамбардын хадистери менен, Куран менен сактанып жүрүш керек. Бизге ашык сөздүн кереги жок. Анан ошол Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жалпы ошол шакирттериңиз, окуучуларыңыз сизден көп баягы насихат үйрөндүк, ушул агайга ден соолук каалайбыз деп дагы көп ушул айтып калат. Аны көрүп билип жүрөбүз. Ошол балдардын, ошол окуучуларыңыздын, шакирттериңиздин мындай жүрөгүн илим менен алдыңызбы же иман менен алдыңызбы? Эми Алла Таала билет аны кандай кылат. Алла Таалага бардыгын билүүчү зат, илим менен да, анан иман менен да чогуу жүрүш керек го дейм. Илимиңиз болгондон кийин, иманыңыз болгондон кийин, анан балдар, студенттер, алар өздөрү эле туура жолду тандап алат экен. Чындык. Жакшы, чайдан ичиңиз. Бисмилlah. Анан ушул баягы азыркы өсүп келаткан жаңымын, асылмын жаштар келатат. Ошол жаштарга сиз аксакал ата катарында, профессор, ажы ата катарында тажрыйбаңыз мол, илимпоз катарында ошол азыркы жаштар кайсыл илимдерди алыш керек? Илим бул Алла Тааланын илими. Ар бир баланын
өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар. Билесизби? Ошо жөндөмдүүлүгүнө карата илим алганы менин оюмча дурус болот керек. Билесизби? Мисалы үчүн бала математика, физика, химия, табияттануу илимдерин алганда Алла Тааланы биринчи тааныш керек. Алла Тааланын илим экендигин билиш керек. Ошонун насихатын билиш керек. Адеп акылатын билиш керек. Жашоонун кулк мүнөзүн билиш керек. Имандуулугун билиш керек. Билесизби? Мен ушундай деп айтар элем да. Ал эми бөлөк илимдер тууралуу эми мен анчалык көп нарсаны айта албайм го дейм. Бирок тарыхчыларга абдан капамын. Эмнеге? Тарыхчылар пайгамбарлар тууралуу бир да жазган нерсеси жок. Ибрагим пайгамбар тууралуу, Нух пайгамбар тууралуу, Мухаммад саллаллаху алейхи тууралуу тарыхчылар эмеден бериш керек да. Илимди бериш керек да. Демек, илимдин зекетин бериш керек. Ооба. Эмне үчүн айтышпайт? Мисалы үчүн, Нух пайгамбар эмне үчүн жашаган? Канча? Лут пайгамбар үчүн жашаган? Канча жашаган? Кандай жашаган? Ошолорду киргизиш керек тарых илимдерине. Тарых деп ата бабаң өткөн доорлордогу баардык болгон плюс эмес иштердин баардыгын айтып отуруп ордуна. Тарых деп мен ушуну түшүнөм. Анан бул жерде ошол ыйманды туу чокусуна коюп туруз, акыл, нафсин астына койдуңуз да. Эң негизгиси бул ыйман экен да. Ооба, ыйман. Демек, ыйман менен илим, билим экөө бир болсо, жана куштун эки канаты сыяктуу ийгиликке тез жетет деген маселе. Туура айтасыз. Демек, урматтуу мынакей бир туугандар, биздин ушул агайыбыздын бул жерде ушул пирамида өтө бир абдан ой жүгүрткөнгө, илим менен, ыйман менен караганга абдан керемет мисал болуптур. Мынакей баягы ушул эфир соңуна келип баратат. Ошондой болсо дагы бүгүнкү ошол 1 саатта агай абдан мындай жалпак тил менен, илим менен, ыйман менен сонун керемет түшүндүрүп бердиңиз да. Анан жана аттең деп да бир арман кылдыңыз. Эгерде ошол баягы азыркы илим постторго, айрым илим постторго жанагындай илим менен эле мындай жашагыла дегендер бар да. Ошондой илим постторго кандай ыйманды кантип кошуш керек аларга, же кантип бериш керек? Эми алардын ыйманын көтөрүш үчүн Алла Таала баардык нерсени билүүчү да. Ошондон бир эле жол ушул Алла Тааланын бирдигин, түбөктүүлүгүн Алла Таала бүт ааламды жаратканын жүрөккө орнотуш керек да. Билесизби? Жанагылар өзүнөн өзү жаралат деген сөз токтотуш керек да. Бул өтө калп нерсе. Өзүнөн өзү эч нерсе жаралбайт. Буну акылдуу киши эч качан айтып сүйлөбөйт. Материядан башталат деп айтыштын өзү акылсыздык. А материяны ким жаратты деп айтып суроош керек да. Жанагы Энгельске, Маркске, Ленинге ушундай суроо берсе болот эле да. Жакшы, анан азыр биздин ошол мамлекетте өзүңүз багамдап билгендей, ушул баягы көчөдө жүргөн тентек кыздарга, же болбосо жанагындай зына кылып, ойноштук кылып жүргөн кыздарга мындай чара колдонуп атат. Ушуга кандай пикириңиз? Чара эң туура. Менин пикирим боюнча. Чара эң туура. Сөзсүз. Бул бузулуу. Бул 100% жанагы бузулуу. Бул күнөө. Бул шайтандын иши. Бул тозок. Анан ошону жакшы иш деп колдогондор да бар экен. Аларга эмне дейсиз? Алар тозоктун ээлери деп айтам. Мынакей. Жооп ушундай экен. Бир сөз менен айтканда. Жакшы, анан мынакей ошо эфирибиздин соңуна дагы келип калдык. Эми сиз менен көп, мен ойлойм, Кудай буйрса, ошол дагы башка темаларда элибизге насаат айтып бересиз. Анан ошол соңку суроолордон болсун. Кээде аксакалдарыбыз той топурга барганда баягы бата менен тостун айырмасын билбей, кээбирлерге ошол стакан берсең 2 саат сүйлөп берет, анан стакан жок сүйлөбөйт. Анан ошол нартуу аксакал болуш үчүн, бата берген аксакал болуш үчүн кантип үйрөнүш керек, ошол адамдарга да бир насаат айтып койсоңуз.
Урматтуу элим, урматтуу аксакалдар, көксакалдар, балдарга бата берүү, бул Аллага жалбарып суроо. Биринчи оозубузга ала турган улуу жаратканды биринчи макташыбыз керек. Алла Таала жаратуучу, Алла Тааланын пайгамбарына салаваттардан салам айтканбыз. Өмүрүбүзгө береке пайыз бериш үчүн 5 убак намаз, 30 күн ораза кармап, пайгамбарыбыздын хадистерин, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн амал кылып, окуп үйрөнүп, жасаган иштерибизге, өмүрүбүзгө, убактыбызга, илимибизге, билимибизге, ден соолугубузга, ибадаттарыбызга, жалпы мусулмандардын ибадаттарына береке пайыз берсин деп биринчи Аллахтан жалбарып сурашыбыз керек. Жан кылып жаратканыңа Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммет кылып, Алланын парзын Мухаммад суратын аткарып, жасаган иштерибизге, өмүрүбүзгө, убактыбызга, илимибизге, билимибизге, ден соолугубузга, ибадаттарыбызга Алла Таала береке пайызсын. Аллахым шайтандын шарынан, капырдын канынан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн, ач көздүктөн, салаңдыктан, тегерчиктен, кабыл албаган дубадан, пайдасы жок илимден, тойбогон нерсе, тоба сүйрөгөн саткан. Аллахым калган өмүрүбүздү ислам ибадаттары менен амал кылып, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашап, пайгамбарыбыздын шапаатын насып кылып, бул дүйнөдөн чын дүйнөгө ла илаха иллаллах Мухаммад саллаллаху келме менен жүрүп, ушу келме менен жасап калган өмүрүбүздү балдарыбызга, кыздарыбызга ислам, иман жолу менен тарбияланган алдачыбыз. Аллахым өзүңө жалбырап алакансыз. Тизе бүктүк, сажда кылдык, ибадаттарыбыз кабыл болчусун. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya rahmanur rahim amin. Аллахына жалбарып. Алла разы болсын. Алтынай болгон убактыңызды келип мынакей жакшы насаат насихат айтып бердиңиз, дуаларыңыз кабыл болсын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, насихаттын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү эфирибиз соңуна келип калды. Кудай Таала баарыбызды ошол билим менен, илим менен, иман менен жашаганга баарыбызды насип кылсын. Кийинки насихаттан жолугушканча Кудай Таала баарыбызды эл журтубуз менен аман кылсын. Ассаламу алейкум.